Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Ленин району тургундары, саламатсыздарбы? Мен Аднаева Нургул, кесибим боюнча врач жана экономист. 35 жылдан бери өзүмүн эмгек жолунда жөнөкөй врачтан баштап, башкы врач, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинде жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында эксперт болуп иштеп келдим. Ошол 35 жылдын ичиндеги эбегейсиз тажрыйбага ээ болуп, улуу адамдардан сабак өтүп, жаштардан дагы үйрөнүп, ушул элиме эмгек кылып келе жатам. Бул 35 жыл аз да көп да деп айтсам болот. Бирок саламаттык сактоо системасындагы көйгөйлүү маселелерди жогорку трибунада элдин үнүн угузуп айткым келип, ошон үчүн мен жогорку кеңештин депутаттыгына аттандым. Бардыгыңыздарга белгилүү, биздин мамлекеттик саясатта адамдардын ден соолугу маанилүү ролду ойнойт. Ошондуктан өнөр жай болобу, экономика болобу, коопсуз жана башка багыттарда болобу, биздин адамдарыбыздын ден соолуксуз эч кандай социалдык, экономикалык жакшы ийгиликтерге жетише албайбыз. Ошондуктан бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, канчалык мыйзам күчтүү болсо, ошол жерде күчтүү башкаруу болот. Ошондуктан азыркы жакшы жүрүп жаткан саламаттык сактоо системасындагы өзгөрүүлөр, мыйзамга жаңы мыйзамдардын пайда болушу, мыйзамдарга азыркы учурдун талабына жараша өзгөрүүлөрдү киргизүү убакыт келди деп ойлоп кетем. Ошондуктан менин эң негизги программанын негизги багыттарынын бири болуп, адамдардын ден соолугун сактоо. Алар үчүн элдерибиздин саламаттыгын бийик деңгээлге чыгарып, жакшы мыйзамдарды чыгаруу болуп саналат. Негизги адам ооруп келгенде мамлекеттик ооруканалар болобу, же жеке ооруканалар болобу, ал жерге ваучердик системаны киргизиш керек. Экинчиден, бардык биздин жарандар кайрылганда дары-дармектерди талап кылат эмеспи? Ошондуктан азыркы күндө дары-дармектердин электрондук базасы ишке ашып жатат. Ошону аягына чейин чыксак, биздин өлкө көп утушка ээ болот. Биринчиден, коррупциялык механизмдер жоюлат. Экинчиден, контрабанда менен жол менен келген дары-дармектердин бардыгын түгөнгө чыгарса болот. Эң негизгиси биздин элибизге сапаттуу, коопсуз медициналык дабдуулар менен камсыз кылып, жана медициналык дары-дармектер менен камсыз кылуу. Андан кийин негизги маселебиз энелик менен балалыктарды коргоо. Ошол боюнча биз бардык мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, аларды коргошубуз керек. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна кам көрүү керек. Ал эми биздин мамлекет ошол адамдын ден соолугу чың болуп, саламаттыгы жакшы болуш үчүн шарт түзүп беришибиз керек. Биз дени сак адам деген моданы киргизишибиз керек. Учурдан пайдаланып айткым келет. Канчалык адамыбыздын ден соолугу чың болсо, биздин мамлекеттик социалдык, экономикалык жагдай бийик болуп өсөт деген ишенимди айтып кете алам. Ошондой эле мен саламаттык сактоо кызматкерлеринин жогорку кеңеште таянычы болгум келет. Анткени адамдардын ден соолугу бир гана меники эмес, жалпыбыздын приоритеттүү багыты. Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые жители Ленинского района города Бишкек, здравствуйте. Я Аднаева Нургуль, по профессии врач и экономист. Более 35 лет своей карьеры я посвятила здравоохранению. Прошла все ступеньки от простого врача поликлиники, главного врача, начальника управления фонда ОМС и Министерства здравоохранения, до куратора системы здравоохранения в аппарате правительства Кыргызской Республики. За эти годы успела накопить колоссальный опыт в этой сфере, и пришло время использовать свой опыт на более высоком и значимом уровне. Здоровье каждого гражданина является приоритетом государственной политики. Мы знаем, где сильный закон, там сильное управление. Поэтому требования времени диктуют новые правила, в соответствии с которыми нужно вносить изменения в законодательство. Каждый гражданин должен участвовать в охране своего здоровья, а роль государства – максимально помочь ему в этом. Необходимо ввести ваучерную систему, чтобы позволить людям по своему желанию получить медицинскую помощь в государственной или частной больнице. Особую роль уделить охране материнства и детства. В целом сделать тренд на здоровье. Это не полный список задач, которые я ставлю перед собой в качестве народного представителя. Также я хочу стать опорой для большой армии работников системы здравоохранения. Ведь здоровье – это не только мой, это наш приоритет. Урматтуу шайлоочулар,
2023 жылы 10 сентябрда шайлоо болот. Сиздер атуулдук милдетиңиздерди аткарып шайлоого катышып бериңиздер. Мен Аднаева Нургүл, номерим 17.